Урматтуу замандаштар, алдыбызда көчмөн рухтун, духтун даңазасын көтөрүп, дүйнөгө көөнө маданияттын көрөнгөсүн көрсөтө турган зор окуя дүйнөлүк көчмөндөр оюндары турат. Бул демилге кыргыз журтунун тарабынан чыккан соң биз ата-бабаларыбыздан мурас болуп калган спорттук өзгөчөлүктөрдү көрсөтүүгө милдеттүүбүз. Соңку мезгилде бул оюндарда эле эмес, дүйнөлүк аренада алдына эч кимди чыгарбай, кыргыздын намысын бийик коргоп келе жаткан балбан бар. Айтылуу таластан чыккан далысы жерге тие элек жаш балбан менен бүгүн таанышууга жакшы шарт түзүлүп турат. Анда эмесе, тосуп алыңыздар. Нурбек Кожобеков. Кадимки Манаста багалектен алышып, балтыр эттен чалышып деп балбандардын таймашы таасын айтылат. Бул кыргыз күрөшү. Күрөштүн башка түрүнөн айырмасы, каршылашты бел боодон кармап, буйдамга келтирбей бура тартып, далысын жерге тийгизүү. Спорттун бул түрү менен машыккандардан кара күчтөн башка өзгөчө шамдагайлык. Каршылаштын ар кыймылын алдын ала сезе билүү, илбирстикиндей ыкчамдык талап кылынат. Кыргыз спортчуларынын эле эмес, дүйнөлүк аренаны дүңгүрөткөн балбандардын арасында барааны улам барган сайын дааналанып бараткан, табигый күчүнө жаштык дымагы кошулуп, өзүнө гана тиешелүү ыкмасы менен спорт сүйүүчүлөрдүн сүймөнчүгүнө ээ болгон Нурбек Кожобеков күрөштүн дал ушул түрү боюнча соңку жылдары алдына эч кимди чыгарбай чемпиондук наамды бербей келе жатат. Кыргызстандык балбандын жылдызы адегенде Казань шаарындагы өткөн 27 жайкы дүйнөлүк универсиадада алтын медаль утканда жанды. Андан кийин Россиянын ар кайсы шаарларында, Түркмөнстанда, Казакстанда өткөн мелдештерде катары менен алтын медалдын ээси болуп, кыргыз байрагын желбиретти. Мекендештерибиз Нурбектин чемпионаттардагы таймашын буга чейин телевизордон гана көрүп келсе, өткөн жылкы көчмөндөр оюндарында түзмө-түз көрүп, ырахатка батышты. Кыргыз күрөшүн кыргыз жеринде татыктуу көрсөтүү намысы аны айрыкча чыйралтып, таластан, карапайым үй бүлөдөн чыккан өзү айткандай, кетмен чаап эле чоңойгон жаш балбандын атагын алыска угузду. Бүгүнкү күндө Нурбек андан да бийик деңгээлге жетишип, ата-бабанын мурасын татыктуу улантып, көчмөн рухтун, духтун күч касиетин далилдегенге ниеттенип турган чагы. Assalamu алейкум, Нурбек. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы. Маанай кандай? Кудайга шүгүр. Өзүңөр кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Бүгүн Тонус теледолбоору силерге конокко келди. Кызыктуу эмнени айтып бересиң? Кош келипсиңер. Бүгүн Кудайым буйрса кыргыз улуттук күрөшүнүн башка вид спорттордон айырмачылыгын Кудайым буйрса бүгүн көрсөтүп жана ыкмаларын көрсөтүп беребиз буйрса. Урматтуу достор, Нурбек Кожобековдун жанында турганда илгерки баатырлар ушундай болсо керек деген ойго келет экенсиң. Бүгүнкү телекөрсөтүүбүз абдан кызыктуу болмокчу, андыктан экрандан алыстабаңыздар. Нурбек, менин алгачкы суроом бул кыргыз күрөшүнүн айырмачылыгы, өзгөчөлүгү тууралуу болмокчу. Бул күрөштүн түрү, мисалы, эркин күрөштөн же болбосо грек-рим күрөшүнөн, дзюдодон эмне болуп айырмаланат? Бул кыргыз улуттук күрөш, илгерки ата-бабаларыбыздан калган күрөш. Ошодон бери канча ата-бабаларыбыз жана биздин агаларыбыз, байкелерибиз күрөшүп келатат. Кудайым буйрса биз да күрөшүп атабыз. Бунун айырмачылыгы грек-рим күрөш боюнча грек-римде тиркөө кийип, мындай кол менен кол, бут менен бут эркин күрөшөсүң. Вольный күрөштө болсо, эркин күрөштө ада буттан кармап, моюндан кармап күрөштө болот. А буда бизде мондай акшым кийилет. Могу чекесинде саймасы бар. Эң этегинде мондай жири болот. Бул жак кошой балбандын жана жолой балбандын шымынан алынган эме да. Анан кийин бизде биринчи чыккан бала кызыл поясту байланат, экинчи чыккан бала көк поясту байланат. Буну байланып чыккандан кийин бизде эң айырмачылыгы белге байлап туруп, ортодо калыс кармаштырат, эки колун кармайсың, свестоктон кийин колду захваттарды алмаштырып күрөшсөң болот да. Бут менен бут иштейт, буттан карманмай жок буда. Балдары 1 балл, 2 балл, таза жеңиш болот да. Демек, бул кызыл анан жана көк түстөгү кур менен белди байлашат экен. Мунун байлаштын өзүнүн бир атайын ыкмасы болобу?
Bunun ыкмасы болот, баягы бул чечилип кетпеш үчүн и чи байланып калбаш үчүн. Кармашканда бул бекем болот, анткени каты байланып чечилбей калышы да мүмкүн да. А ошон үчүн бунун өзүнүн ыгы болот, атайын байлаганда. Көрсөтүп коеюн. Мынакей моундай кылабыз. Буну күрмөп туруп, бири өткөрөбүз. Моундай кылып туруп, моундай киргизип туруп тартып коебуз. Мына уже бул чечкенге да оңой болот. Кармаганга да удобный. Кол бири мындай кол кирчүдөй болуш керек. Кичине бошураак болуш керек, Төрт эле, ооба. Анткени баягы кур ары бери жылат, жылып туруш керек да. Анан чечкенде бул оңой болот. Муну тартканда чечилет мынакей оңой эле. А эгер буну моундай кылып байлап коюп турган болсо, моундай кармалып тартыла берип, чи байланып калат. Кая чече албай калабыз, мынычы. Кыйналып калат. Ошон үчүн мунун байлаганда өзүнүн ыгы бар да. Жакшы. Бардык эле вид спорт күрөштө ар бир турган адамда стойкадан зависит этет. Турган турпашта ким жакшы стойкада тура турган болсо, ыгы менен ошол биринчи прием жасап кетиши мүмкүн. Эгер тура эмес турчу болсоң, ал утулуп калышы мүмкүн. Бардык вид спортто деле ошондой. Буда деле ошондой. Кармаганда туура кармаш керек. 30-25 сантиметр эки колдун жакындыгы ушундай болуп туруш керек да, аралыгычы. Кармаганда ортосунда 25-30 сантиметрдей ачык болуп туруш керек. А жакын карма болсоң да анда болбой калат да. Теги кармаган балага удобный болуп калат, карматкан бала недомный болуп утулуп калышы да мүмкүн да. Экөө тең салмакта кармаш керек да. Кыргыз күрөштө кандай кийиниш керек экенин билип алдык. Азыр болсо күрөштүн өзүнө өтөлүк. Эмнеден башталат негизи? Ортодон калыс болот, эки жактан келебиз, эки балбан чакырылат, ортодо калыс келип учурашасың, кармашасың. Буну кармаганда эки балбан тең мондай бөйрөктөн кармаш керек. Бөйрөктөн. Эгер мондай кармап калчу болсо, анда мага удобный болуп калат. А мен жыкканыма көбүрөөк мүмкүнчүлүк болуп калат мендечи. Ошон үчүн экөө тең бирдей кармаш керек. Кармаганда мисалы мен оң жака основной көбүрөөк иштей турган болсом, оң бутты алдыга коюп, мондай күрөшсө болот. Анан кийин свистоктон кийин калыс ышкыргандан кийин мына колдорду алмаштырса болот. Бир кол обязательно пояста болуш керек кармаганда. Бул чыккандан кийин, бул менен жеткенден кийин, үстүнкү захватты алмаштыргандан кийин, бул менен бул колду кармасаң болот. Эми бул жерден каалаган приемду жасасаң болот. Бутту ороп туруп, алдыга чыктасаң болот, моундай кылып тепсең болот. Бул жактачы. Бул кыргыз күрөштөгү негизги ыкмаларды бөлүп айтып берсең, канча ыкма болот? Кыргыз күрөштө көп ыкма. Анткени бир приемдон 2-3 прием чыгып кетиши мүмкүн да. Ал жасаса анын контуру болуп, 1-2 прием обязательно чыгып кетиши мүмкүн. Основной приемдорду көрсөтөйүн. Эң башкалары кайсы? Эң башкалары мисалы оор вестегилер, мисалы эң чоң мисалы абсолютка бизде тяжелый вестегилер күрөшөт. Жүздөн өйдөгү оор салмакта вестеги күрөшкөн балбандар эң көп ыкманы могу тизе менен жасайт да. Бутту киргизип туруп, көтөрүп туруп, тизенин буттун жардамы менен жерге чабат да. Алдыга чабат. Бир көрсөтүп берсең ошону. Жакшы. Бул ыкмага канча упай берилет? Бул азыр мен чапканыма, могу эки далысы, эки жамбашы тие турган болсо, бул таза жегиш. А эгер бул бир каптал менен бир жамбаш менен түшүп калса 2 балл. А эгер бул мондай ичи менен жатып кала турган болсо 1 балл. Жакшы. Эми эмки ыкмага өтөлүк. Дагы кандай кооз ыкмалар болот? Кооз эми бул жеңил вестегилер, основной ошол эң могу биздин жамбашка күрөшөт да. Основной ошол эң кооз прием Кыргызда эң күрөштөн эң кандай десек, эң атаман, эң чоңу дегендей, бул жамбашта эң күчтүүсү дегендей. Буну ким толук жасай турган болсо, анда бардык вид спорттун утса болот да. Эми тим эле Олимпиадан эмес, бирок могу Кыргызстандын ичинде утса болот. Азыр көрсөтпөйүн, ошол приемду. Негизги ушул ыкманы сен көп колдонот экенсиң, анткени 2013-жылы Казанда өткөн универсиадада финалда түркмөн балбан менен жолуккансың. Ошондо бир 2-3 жолу ушул ыкма менен чапкан болушуң керек, Ооба, 2 жолу чаптым. Экинчисинде таза жеңишке түштү да. Буну эки түрдө жасаса болот. Эгер кыймыл аракетиң батыраак боло турган болсо, бут момундай кирип, батыраак. Мынакей.
кыймыл аракет батыраак боло турган болсо могу менен мондай кирип кыскалаа аралыкта чаап кетсең болот да. А эгер бунун экинчи түрү болсо мондай болуп кирет. Могу бутту артка тартасың и бул кол тартат. Ошол моментте ручек бурулуш керек. И могу менен биздин илгерки аталарыбыз эң кызыктуу баягы күрөш эмеси той топурда күрөшкөн да биздин ата-бабаларыбыз. Ошолор эң баалаган приёму бул бизде торой чалыш деп коет. Бутту ийилип алып туруп, Бутту ийилип туруп, анан кийин ушул жерден артка ыргытканда. Ушуну баалашканда. А негизи килемден сырткары көчөдө мисалы ушул ыкмаларды колдонгон учурлар болду эле? Жок, мен көчөдө антип балдар менен деле урушуп мушташкан эмесмин. И көчөдө мушташчы болсоң бул ыкмалар деле кереги жок. Эгер көбүрөөк бала болуп калчу болсо, мен өзүм жеке оюм. Сен күрөшүп атканда башка бир тебиши мүмкүн бул жерденчи. Кереги деле жок да негизи күрөшчүдө. Демек, килемден сырткары бул өзүңдүн күчүңдү мындай пайдаланбай эле коюш керек, э? Пайдаланбай эле койсоң жакшы болот деп ойлойм да. Нурбек машыктыруучу катары, анан адам катары жөнүндө кандай айтып бере аласың? Нурбек тренерим машыктыруучу катары мага көп жардам берди, көп нерселерди үйрөттү. Эң биринчи адамгерчиликтүү болгонду спортто. Спортсмен эң биринчи өзү жөнөкөй алып жүрүшүн. Жөн эле бизди тарбиялап неметкен жок, бизге адамга үлгү, спортсмендер үлгүлүү болуш керек, үлгү катарында да бардык жагынан бизге аябай чоң жардам берди. Урматтуу достор, ушу менен биздин машыгуу бөлүгүбүз бүттү. Бирок биздин теледолбоорубуз аяктабайт. Мындан ары биздин каарман Нурбек Кожобеков жөнүндө кызыктуу маалыматты биле аласыздар. Биздин Facebook'та баракчабызга жазылсаңыздар, мындан да көп кызыктуу маалыматты биле аласыздар. Андыктан биз менен болгула. Нурбек, абдан бир сонун машыгуу өттү. Аныңа рахмат. Негизи эле көптөн бери кыргыз күрөшүн тартсак деп ойлоп жүргөнбүз. Анан сөздүн башында, маегибиздин башында өзүң тууралуу жөнүндө кыскача айтып кетсең. Мен Талас областынын Бакай Ата районунун Кыргызстан айылында төрөлүп өскөм. 11-класста ошол Кыргызстан айылында Оро айыл өкмөтүндө 11-класста ошол жактан аяктап бүттүм. 11-де бүткөндөн кийин бул жака келип бир жыл иштеп, анан кийин бир жыл иштегенден кийин жазда айылга барып, кайра аскер кызматына кеттим. Ал жакта бир жыл жүрүп келдим. Бир жыл жүрүп келгенден кийин ошол жактан тренировка болуп, армиядан 6 айдан кийин. Андан кийин ошо спортто эметип, ошо кыргыз улуттук күрөшү менен күрөшүп баштап, ага чейин деле баягы кичинекей кезимде кылчым айылда. Анчалык деле чоң результатым жок болчу. Весим кичинекей болгон. Армиядан весим өстү, боюм да өстү. Ошол жактан көп өзгөрүүлөр болду. Келгенден кийин айылдан жакшы чоң турнир болду. Эң чоң Кыргызстанда жакшы турнир болду. Жуманалиев Айдардын турнири болду да. 2013-жылы Казань шаарында өткөн универсиадада сен биринчиликти алгандан кийин жашоо кандай өзгөрдү? Эми 2013-жылга чейин деле баягы ошол спорт менен болгом. Баягы кыйналып, кандай каражат жагынан жетпей, бул жака, тигил жака элдер витамин ичсе, биз мисалы жудодо жүргөндө эл витамин, орустун балдары витамин ичип тренировка кылса, бизде ал убакта витамин деген түшүнбөйсүң да. Краник бар, түкүрүп келейинчи деп барып краниктен суу ичип тренировка кылган күндөр болду. Анан кийин 2013-жылы чемпион болгондон кийин Казандан өзгөрүү өтө эле чоң болду.
анткени баягы каражат жагынан да болуп, байке эле спонсировать этип, машина подарка кылышып, бул жактан көп болду да. Анан ошондон баягы жакшы нерсе болуп кетти да, көп нерсе жакшы болуп кетти да. Чемпион деп негизи бийлиги гана күчтүү эмес, кыйынчылыкты да жеңген адамды чемпион деп айтышат да. Сен да жашооңдо балким ушундай бир кыйынчылыктар болгон, балким сен да ошону бир жеңе билдиң да. Айтып берсең ошол тууралуу. Эми ал кезде кыйналып турган кезде ата-энем айылда, өзүм бул жакта квартирада турчум. Андан кийин квартиранын акчасын бериш керек, тренировка кылыш керек. Ошондуктан баягы айлыкка иштей албагандыктан, айлыктан айлыкка күтүп каласың, күнүмдүк тренировка жол кирең болуп калат, ар кандай убакыт болуп калат. Ошондуктан мен күнүмдүк жумуштарга иштеп жүрдүм да. Бир күнү үйдө жатабыз дос балам экөөбүз. Ал бир күнү жумушка чыгып келди. Анан жумушка чыгып келип, досум Давытбай кечине келгенде, сонун жумуш таптым мен. Анан ачка болуп жаткан неме, акча эме турган кез. Мени да алып алчы эртең дедим. Барып келели, чогуу мен да иштеп келейин бир күнгө дедим. Макул, эртең менен даярдан деді, эртең менен жуунуп тазаланып чыктык. Анан кийин бардык сумкаларды көтөрүп. Көрсө жанагы азыр эстесем жанагы Лев Толстойдогу кишилер турат го. Баягы жумушка разнорабочий күнүгөчө ошол жерде экенбиз. Анан барып күнүгө эле улам эле машина келсе, ар бир кишилер кетип калат да. Биз биринчи барган кез билбейсиң. Уже түш болуп баратат. Чуркап бардым мен да, бир машина келди эле. Барып эле не жумуш бар десем, ал айтты. Короче, 2 метр жер казылган трактор менен. Ошол жерде тазалап, кайра лопатка менен өйдө чыгарып коюш керек деди алдын. Хорошо, мен барам деп бардым. Бардык дос балам экөөбүз. Анан курзак ачка уже түш болуп калган ал кездечи. Анан ыргыта албайсың да, 5-6 күрөк ыргыткандан эле кайра эле таш башыңа түшөт. Баягы эме көрдү окшойт меничи кыйналып аткан. Анан ошол 200 сом берди, мейли калган тимеле кой. Ошондо баягы ошол 200 сом өтө мага чоң акча болду да. Чемпионго жетиш үчүн көп деген мээнет керек да. Чемпион бир күндө эле болуп калбайсың да. Буга көп деген мээнет. Мисал алып кетсек, мисалы поляга деле, мисалы картошка тиге турган болсокчу, барып тигип туруп эле күзүндө барсаң, ургуңду ала албай каласың да. Ага барып дарысын берип, чөбүн чаап суугарсаң, баягы түшүмүн аласың да. Буга деле ошондой. Канча деген тер кетет, канча деген убактың кетет. Бүттүк нерсеңди ошого берилип, баалап кыласың да ошол нерсени. Ошондон чемпиондук жетесиң да, чемпиондук наамга. Кызыктуу бир маек куруп бергениң үчүн ыраазычылык айтабыз сага. Анан биздин башкы өнөктөш Elite House компаниясынан ушундай бир кыргыз күрөшүнүн жана спорттун деги эле өнүгүшүнө салым кошкон үчүн ушундай мактоо баракчасы сага ыйгарылат. Куттуктайбыз. Рахмат. Анан бир батир алганга 150 000 сомдук сертификаты бар болчу эле. Ушуну да сага берип коелук. Бир жолу. Бул сага. Биздин башкы өнөктөш Elite House компаниясы дени сак жашоо образын колдойт. Урматтуу достор, ушу менен биздин ата бабаларыбыздан бизге мурас болуп калган кыргыз күрөшүнө арналган тонус селе долбоору аяктады. Биздин башкы каарман бүгүн Нурбек Кожобеков деген биздин балбаныбыз болду. Силер болсо дайыма өзүңөргө ишенип, спорт менен машыгып, тонуста жашагыла. Дени сак, улут, өнүккөн өркө!